үй бүлө темасын улантабыз. Жаңы кошулган көрүүчүлөр болсо дагы бир ирет кутмантаңыздар менен. Студиябызда таттуу түгөйлөр бар. Тааныштырып өтсөк, акын Алык Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты Бердибек Жамгырчиев, келинчеги ырчы Кенже Абдыкеримова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Коп жарашып, кош келиңиздер студиябызга. Рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен. Ушундай аруу таңда сиздер менен жүз көрүшүп аткан жаратканга чексиз ыраазычылык билдиребиз. Жакшы. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дейли. Бүгүн 15 май эл аралык үй бүлө күнү экен. Бул майрам албетте сиздерге дагы тийишелүү. Чоң рахмат. Сиздердин бирге түтүн булатканыңыздарга канча жыл болуп калды? Ооба, ошондон кеп баштайлы. 3 жылдан ашып баратат. Кудай буйрса. Бир уул, бир кызыбыз бар. Улуу балабыз 2 жаштан өтүп калды. Кызыбыз болсо Кудай буйрса 5 ай болот эми. Ошентип акырындан баягы убакыт зымыры куш дегендей эле билинбей эле өтө берет экен. Кечээ эле үйлөнүп аткандай болгонбуз, анан бүгүнү 3 жылдан өтүп кетти. Бат эле, тез эле. Үйлөнгөндөн кийин убакыт бат өтүп турган да. Үйлөнгөндөн кийин ызычуу болуп бат эле өтөт экен. Балдар менен ызычуу болот эле. Негизи баягы үй бүлө бир кичинекей мамлекет дейт го. Мамлекетиңиздерде калктын саны көбөйүп, күнгө. Аракет кылып Жылдан атабыз. жылга. Күндөн күнгө. Аракет кылып атабыз Кудай. Жакшы. Эми баягы махабат баяныңыздарды айтып өтпөсөңүздөр дагы болбос. Кантип таанышып калдыңыздар? Кантип үйлөнүү чечимин кабыл алып калдыңыздар? Үйлөнүү сунушун ким киргизди дегендей. Кенже киргизди. Тамаша. Бизде Жаңы толкун Нур Борбор деген адабий ийрим бар. Ошол жерде Кенже экөөбүз таанышып калдык. Биз 8 мартта кыздарды майрамдатып, 23 февралда кыздар бизди майрамдатты дегенде, анан ошондо кыздар бизди майрамдатып аткан. Анан Кенжени да чакырышыптыр, эрчи кызды деп, балдар ырдап берсин деп анан. Ошол жерден Кенже ырдаганда эле, адегенде эле үнү ырдагандар аябай жакты. Андан кийин эле экөөбүз Биринчи үнү жакты. Жүзү жакты. Мен телефон номеримди алыптыр, анан чалды. Анан ошентип отуруп сөйлөшүп. Ал күнү Райымалы Бегим Айбалов экөөбүз бир топ ырдаганбыз да. Кечке балдар кыздар ырдатып анан ошентип андан кийин номерин таап чалып анан Чыгармачылык тааныштырды. Мен чалдым беле, өзүң чалдың. Мен чалгам э. Ошентип таанышып калганбыз. Жакшы. Баягы мүнөзүбүз, баягы адам бири-бирине жылдыз деп коет го. Жылдызыбыз келишип экөөбүз бат эле ошондой сүйлөшүп эме болуп кеттик да. Анан үй бүлө кургандан кийин өзүнүн баягы эми оңой эмес болсо керек. 3 жыл болсо 3 жыл аралыгында бир топ кыйын күндөрдү деле баштан өткөрүп үлгүрдүңүздөр болуш керек да. Анан үй бүлө курганда Бердибек мырза эмнеге көңүл буруш керек экен да, мисалы. Мага айтып коюңузчу ошону. Бойдокторго эми үй бүлө курганда дегенде баягы майда барат нерселерди өткөрүүгөнгө көңүл буруш керек. Сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Өтө эле майдаланып бири-бирин чукуп отурсаң анда үй бүлө сакталбайт. Бүгүнкү күндө баары материалдашып кетти, ачык айтканда. Кыздардын баары да сен материалдык абалыңа карап мамиле кылып дегендей, жакшы кийинип, жакшы акча көтөрсөң ошого карата мамиле кылып калган маалда аял заты ошол сен жоогуңду да баарыңды да көтөрө билген аял заты болуш керек да. Себеби мыкты эркектин, ийгиликтүү эркектин аркасында сөзсүз акылдуу аял турат деп коет да. Ошондон аялдан көп нерсе көз каранды да. Биз маани өрбөйбүз, манасты манас кылган каныкей деп айтылат. Ошондуктан аял заты колдоп коштоп туруш керек. Ошо Кенже дагы колдоп коштоп. Бердибек кылган Кенже деп койбойсуз. Жетип аткан болсом, демек Кенженин артында туруп ошо даярдап аткан да. Бул суроого Кенже айым жакшы жооп берет болуш керек. Негизи эле айымдар айтсаңыз, бактылуу үй бүлөнүн сыры дейбиз же бактылуу үй бүлөнүн формуласы эмнеде экен? Ушуну бир аз ойлонуп же болбосо аныктап көрдүңүзбү өзүңүз үчүн? Ошо эң негизгиси бул балдарда болот да. Балалуу болгучакты экөөңдүн жашооң мындай башкачараак болот. Балалуу болгондон кийин кайра мындай өзгөчөлүк болот да. Балага көңүлүңдү көп бөлүп, мындай башкача экөөбүз дагы негизи эме деп коюшат го. Балалуу болгондон кийин сүйүү мындай жоголот деп коюшат го. Андай эмес да, тескерисинче деп айтмак. Күч алат. Күч алат да. Жакшы. Бала деген жакшы нерсе, аябай жакшы да. Ооба. Көп нерсени алаксытат, айрыкча чоңоюп тили чыгып. Биринчи баштаганда укмуш
бала болгондо аябай башкача сезимдер болуп, биринчи бала болгондо эми аябай сонун мен сүйүнгөнүмөн баарын эле чала берип турдум. Таңкы 5-6-ларда элдин баары уктап атканда телефондо канча номер болсо ошонун баарын эле кээ бирөө жактырат, кээ бирөө жактырбайт уктап атканда анан деле таңкы 5-те. Бирок аны этип албайт баарын эле экенсиң. чала бериптир да. Анан кийинки кызым төрөлгөндө чакан эле эң жакын деген адамдарга эле сүйүнчүлөдүм. Биринчисинде ошо Тажрыйба жок. тажрыйба жок. Эдиреңде эле эме кылып Толкундангандыктан эми нелер гана болуп кетпейт. Жакшы. Анда жогоруда Бердибек мырза айтып өттү, кенже ырдаганда мен ашык болдум депчи. Анда ырдаган сайын жаңыдан ашык болуп турсаңыз керек. Эми кенженин баягы мактагандык эмес, жубайын мактап атат деп ойлошпосун, бирок жакшы таланты бар. Кенже Кубатованын кадимки экинчи мыскал деп айтылат го, ошол Кенже Кубатованын шакирти, алтыдагы Кенже мыскал тобунун солисткасы. Анан жакшы таланты бар. Кудай буйрса эми баягы талантты баспаш керек да. Кызыбыз бир аз чоңойгондо ырдатып, бир таанымал ырчы болсо деген тилегибиз бар, аракет кылабыз. Жакшы. Келиңиз анда бир чыгармада. Немесе жалпыңыздарга Замирбек Үсөнбаев атабыздын Кечирип кой деген чыгармасын аткарып берейин, Кабагыңды гүлгө теңейим жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдүн сен экенсиң ак таңы. Баягында Бали! Гүл чугайра, бажырайып, жүр чугайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чугайра. Көп сулуулар көрүнсө да көзүмө, көңүлү толуп тең келбедиң ай өзүңө. Таттуу болуп дайым бирге жүрсүн деп, тагдыр сени энчилептир өзүмө. Баягындай гүл чугайра, бажырайып, жүр чугайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чугайра. Кабыл албай кедең айткан сөзүңдү, канча жолу капа кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным, суранарым кечирсең, эгер чындап сүйөр болсоң өзүңдү. Баягындай гүл чугайра, бажырайып, жүр чугайра. Баягындай эч кайгырбай, баягындай сүй чугайра. Баягындай гүл чугайра. Баракелде. Керемет. Он ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге арналды окшойт. Албетте. Үй бүлөдө кечиримдүү болуш керек дейт го. Аял заты көбүрөөк кечиримдүү сапатка ээ болуш керек. Анан көп эле кечирдиңизби буга чейин? Бердибек мырзаны. Көп эле кечирдим бооба. Көп жолу эле кечирдим. Сиз канча жолу кечирим сурадыңыз? Жана эмнеге кечирим сурайсыз?
негизи кечирим сурагдай деле эчтеке кыла алайт мен деп эле. Эми болот баягы бир күнү сенден ката кетет, бир күнү келинчегиң ката кетет деген. Анан кечиримдүүлүк менен жашаш керек да. Эми бул дүйнө баягы түбөлүктүү дүйнө болгондон кийин кечирбей каяка барасың да. Ошондуктан бири-бириңди кечиришип, өйдө да өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, анан бириң А десең, бириң Б деп турсаң, анан жашоо деле болбойт да. Ошол үчүн бүгүнкү күндө баягы ажырашкандар көп да, ачык айткандачы. Бири-бирин түшүнгүсү келбейт, колдобойт. Оюнун баары асманда, бат эле бир укмуш дүйнөгө жеткиси келет баары. Анан ошондуктан ажырашуулар көп. Ошондуктан 2 жаш жакшы тилек менен баш кошкондон кийин баарына сабыр кылып чыдаш керек деп ойлойм да. Айтылат го, баягы келинчегиң А десе, сен Б дебестен К деп кой депчи. Акыр башка айтып кой деп. Ошондой кылыш керек да. Туура айтасың. Аял заты башкача болот го, кээде аягынан өдө сүйлөгөнгө туура келет да. Ошондуктан буларды баягы жакшы сөз менен. Негизи эле аял заттын философиясын, логикасын түшүнүү кыйын деп айтат го. Эми аял заты баягы жок нерседен тамак жасап, жок нерседен салат жасайт дегендей, жок нерседен уруш чыгарат. Эми сиз ыр жазып эле ыр саптар менен көңүлүн алып койсоңуз керек. Бизде эми аябай деле. Ал нерсе Бизде баягы экөөбүз чыгармачыл ыкта жүргөндөн кийин баары түшүнөбүз бири-бирибизди. Түшүнүп колдоп коштоп ашыкча деле чоң эмелер болбойт. Колдоп коштоп түшүнүп турабыз. Үйлөнгөндөн кийин келинчегиңизге жараткан, жазган, арнаган ырларыңыздан анда сурансак болдубу ушундай? Үйлөнгөндөн кийин, үйлөнгөнгө чейин деле жазып. Чейинкиси көбүрөөк болгон болуш керек. Ооба, үйлөнгөнгө чейин апамдын келинисиң деген жазам, ошондо окуп берейинби? Эсимден чыгарбасым, эң сонун чыгармасың. Куураган бутакта эмес, кулпурган чынардасың. Бийиктен кош канатсың, бирисиң кош калактын. Көмүскө быкшып жатсам, көңүлгө от тараттың. Качырып ый капасын, кайгымды кыйратасың. Басынган жүрөгүмдү балыктай туйлатасың. Жанданды куушактарым, жанымды суу сатпагын, тутантып коюп кайра, туурадан суу чачпагын. Башкага балкыбасым, башкача жаркырашың. Эрдиңден өп койсом эркеп тартыласың. Чын дилден эркелейсиң, чын сүйүү берсе дейсиң. Баш кошсок эми десем балбылдап эрте дейсиң. Мен жерде, сен кыяда, мен калем, сен сыяда. Чыдамым кетип жүрүп чыгамбы пенсияга. Омоктуу көрүнүшүң, ойлордун өрүмүсүң. Өзгөрттүң уюп жаткан өмүрдүн көнүмүшүн. Акыркы чындыгы ушул, апамдын келинисиң. Баракелде. Эми акырында баары эрик. Эми ушинтип ырларды жазып турсаңыз анан кантип эле анан сүйбөй калсын. Кантип эле анан айтышып, Кантип эле анан урушуп калсын анан. Кенже эжеге суроо бергим келип атат да. Акындарды түшүнүш керек. Мисалы, ушуну берет го деп күтүп аткам да. Анткени ар бир жаралган чыгармасын, ырын бул кимге, бул эмнеге, эмне үчүн деп такып сурай бериш да туура эмес болсо керек да. Ушул жаатта суроо бергим келип атат. Кантип түшүнөсүз, кантип кызганбайсыз деген. Баары сурайт. Жүрөсүз деп. Ооба, чындыгында эле чыгармачыл адамдардын, жеке эле акындардын жубайы болуш чын эле аябай мындай татаал да. Түшүнүш кыйын, бирок түшүнгөнгө аракет кылып жашап келатам. Ошол мындай эң негизгиси экөөң бири-бириңди ошо жакшы түшүнүшүң керек. Бул мисалы ырды ар кандай убакыттарда жазып калат да. Ошол убакыттарда биз үйдөн сүйлөбөй калабыз. Өзүм ишим кылып жүрө берем. А бул болсо, Бердибек болсо, өзүнүн ырын жазып, мындай ойго эле кирип кетет да. Чыгарыш кыйын болот. Анан бул кээде чай үстүндө отурганда деле, мисалы, аябай ойлонуп кеткенин билем да. Кээде айтып коем, кичине чай ичпейсиңби кел деп койсом, анан кичине ой бөлүнүп калат да. Ошондой. Ошол учурда тоскоолдук кылбайсыз. Кылбаганга аракет кылам, ооба. Сураган учурлар болду, бул кимге арналды, бул эмне болгонур деген сыяктуу. Кээде болгон ушундай.
түшүнбөгөн учурлар. Мурда Аябай ушундай болчу деле. да, бирок азыр көп деле антип деле сурап. Азыр кызыктырбайт деп Жок. эми аябай деле такып эми сурабайт кээ бир чыгармачыл адамдардын жубайын көрүп жүрөм мындай эзип жеке аны дагы талкалайт, өзүн дагы талкалайт дегендей. Бир эки сурап тамаша катары сурап коет анан такып деле аябай эзип бул кимге деп бул саптар башкача го. андай болбош керек деп ойлойм чыгармачылыкта. Кадимки эле Рыспай Абдыкадыр агабыздын жубайы дагы ал кишини укмуш түшүнүшкөн, укмуш сыйлашкан талантын. Кээ бир кечелерден бирөөнү жактырып калса ачык эле айтышкан Рыспай агай ушундай жактырып калдым. Тиги эжебиз болсо барып ошол таап Рыспай агайым менен жакшы сүйлөшүп кой деп. Ошондой бир эргүүсүнө баягы тоскоол болчу эмес экен да, эми укмуш чоң таланттарды. Жакшы эле намек бердиңиз бирок. Жок, эми Үйдө дайыма айтып турат ушуну. Кулагыма коюп турат. Унутпай. Мындай болуп тур да депчи. баягы ошо колдоп коштош керек, эзбеш керек деген мааниде айттым. Жары болордон мурда, жубайы болордон мурда күйөрман болуш керек да, анткени Ырларын окуп, ооба китебин аябай көтөрүп алып ырларын жакшы көрчүмүн. Китебин окучумун. Ошол негизгиси кыскача. Негизи мына ушул чыгармачылыкта баягы түгөй болуу, жар болуу деле жашап кетүү деле бир топ кыйынга турат эмеспи? Келинчегиңиз болсо аркы берке той топурга чыгат, сиз болсо дагы чыгармачылык менен алектенип жүрөсүз. Анан ошол учурда бири-бириңиздерди түшүнүп, бири-бириңиздерди колдоп мына ушинтип жүрүү. Бул эмнегедир эле өзүбүз эле кыйын, анан оңой эмес, чыгармачылыкта ушундай эмнегедир татаал деген сөздөрдү айта беребиз да. Эгер баарына жөнөкөй эле көз караш менен караса баары жеңилирээк болот. Баягы адамдар көп нерсени татаалдаштыра берет да. Ооба, татаалдаштыра беребиз өзүбүз эле. Адамдар татаалдаштыра берет. Майда нерседен баягы учкундан жалын тутандырып, майда нерседен бир нерселер токуй беришет да, бирок абдан туура айттың да Акмарал. Кичинекей нерсени кичинекей ойдон өткөрүш керек, аны чоңго айлантып такалып ошол жерде жата бербей өтүп кетиш керек да, атта берет. Туура айтасыз. Анда өзүңүздөн да бир чыгарма болсун. Мен кенжеге атаандаш ойлор ырдап жүрөм негизи. 9-класстан бери музыкалык билим жок. Кенже окуп баягы билими бар дегендей. Анан экөөбүз тең баягы тойлордо ырдап калабыз. Аракет кылып ырдап берейин а. Элмирбек байкемдин жаш кезинде жазган 16-17 жаштарында жазган Секет дегендер бар. Өткөндө бир жерден ырдасам бир карындаш Секет дегендер. Секет деген эмне дейт? Секет деген жана Самсундун күйүп калган жери Секет деп коет десем, билип алыш керек экен деп коет. Секет дегенди көп эле түшүнбөйт экен. Эми бул азыркы биздин тил менен айтканда жаным деген сөздөй эле да. Арманым бойго сыйбады Секет, ашыктыктар тыгыйнады Секет. Бүтүн бойго сыйбады Секет, курбулук күчү кыйнады Секет. Өзүңдү сүйдүм бир гана Секет, өзөгүм күйөт тим гана Секет. Мактайын ырдап сүйүмдүң эми, таба албайм башка бир далай Секет. Таба албайм башка бир далай Секет. Жылдызы болбо жанымдын Секет, жыл өтпөй туруп сагындым Секет. Айы сен болбо жанымдын Секет, ай өтпөй туруп сагындым Секет. Өзгөчө кыздар элде көп бирок, өзүңө гана багындым Секет. Өзүңө гана багындым Секет. Мерседес сымал зыркырап Секет, мезгилдер алгаң умтулат Секет. Сай-сайдан ылдый суу агат Секет, саргайып жүрөк уланат Секет. Самаган акын өзүң деп анан, сагынбай кантип тура алат Секет. Коктудан ылдый суу агат Секет, козголуп жүрөк уланат Секет. Каалаган акын өзүң деп анан, какшанбай кантип тура алат Секет. Какшанбай кантип тура алат Секет. Эми өзүмдүн вариантымда өзүм жазган. Жайдын бир толук кечиндей Секет, жайлоонун гүлдүү бетиндей Секет. Жаштыктын демин козгогум келет, жанымдан сени кетирбей Секет.
Сенсиз мен калам караңгы түндө, сүйүүсүз калган жетимдей секет. Көдөнүм көрбөй тебелеп кетсем, махабат коёр кечирбей секет, махабат коёр кечирбей секет. Бакыт бул өзү тоголок секет, барктабай койсок жоголот секет. Кыялың күндө көңүлдөң ойноп, кылыгың уча тоболоп секет. Жүзүңдөн учкан жылдыздуу жаштык жүрөккө келип оролот секет. Озанып сенин меримиң менен, ооруган дүйнөм оңолот секет, ооруган дүйнөм оңолот секет. Махабат деген закымбы секет, караның кайда жашыңды секет. Сыйыртмак салып сезимге улам, сыздатпа менде якынды секет. Жүрөгүм укпайт акылды секет, жүрөккө жаздым атыңды секет. Теректей шуулдап телмирип турган, тереңден түшүн акынды секет. Түшүнсөң болду акынды секет, түшүнүп жаша акынды секет. Деп өзү вариантын кошуп койдум. Өзүңүздүн вариантыңыз жакшы экен. Эми ошол эле ааламга аты чыккан Айтматов дагы, Шекспир дагы бир гана аял затына баш ийип багынган экен. Анын катарында Бердибек Жамгырчиев дагы бар. Аял затына бар баш ийишиң керек да, баш ийет экенсиң. Айла жок да. Илгери Ормон ханыбыз бар го, эми хан да Ормон деген. Байычес айткан экен, оймон дейсиңер, оймонуңарды от жактырып койдум деп. От жагып аткан экен бул жерде. Анан ушундай чоң ханды байычес от жактырып койгондон кийин эми аял заты оңой эмес. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат, ушундай кутман таңда, аруу таңда ушундай элге кызмат кылып аткан сиздерге рахмат. Таң атпай туруп ушундай элдин кызматында болуш да бул өтө чоң, олуттуу нерсе. Анан мынакей экөөңүздөр бажырайып алып барып, жалпы эле ушул телеканалдын жалпы жамаатына рахматыбызды айтабыз. Кыргызстанда бактылуу баардар үй бүлөлөр көбөйө берсин. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Сиздердин үй бүлөңүздөр дагы кеңейе берсин. Бар болуңуздар. Акын Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты Бердибек Жамгырчиев жана келинчеги ырчы Кенже Абдыкеримова бизде конокто болду. Ал эми биз болсо таң маанай көрсөтүүсүн алдыныбызды улантабыз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрадан жолугушабыз. Ооба.